Эфирде жаңылықтар, студияда Мира Шукуралиева, саламатсыздарбы. Ишемби күнү Москва шаарындагы тигүү цехинде чыккан өрттөн 8 кыргызстандык каза болду. Бул тууралуу Кыргызстандын Россиядагы элчилиги маалымат кызматы билдирди. Анда Сокольники аймагындагы Стромынка көчөсүндө жайгашкан цехтен өрттөн 12 адам каза болгон. Алар Баткендин 8 тургуну, Россиянын жарандыгын алган 2 кыргыз жана 2 өзбекстандык экени белгилүү болду. Курман болгондордун бири жаш бала экени айтылууда. Бул боюнча Москва прокуратурасы тергөө иштерин баштап, тиешелүү комитети мүлктү атайлап өрттөө беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Учурда бул окуя боюнча түрдүү божомолдор айтылганы менен, учурда алардын ичинен эң негизгиси катары атайлап өрттөө версиясы каралууда. Кырсык болгон жерге Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин өкүлдөрү барып, өрттүн чыгышы боюнча тергөө иштерин өз көзөмөлүнө алды. Ошондой эле жабыр тарткандарга жана алардын жакындарына тийиштүү жардам берилери белгиленүүдө. Мамлекеттик кызмат миграциясы боюнча биз аларды Кыргызстанга жеткизиш деген, сөөктү Кыргызстанга жеткизиш деген маселе туруп атат. Тез арада эле бул маселе чечилет. Эмнеге дегенде азыр баягы 1-2 күндүн ичинде эле биз өкүлчүлүк менен байланышып, аларды Кыргызстанга жеткизиш маселеси бат эле чечилет. Өзүбүз жобо боюнча биз компенсация жагында, акчасын төлөп бериш жагында маселеси турат. Ал сөзсүз комиссия менен чечилет, ал берилет. Мамлекеттик кызматкерлердин 40 000 долларга чейин алган ипотекалык насыялары сомго которулат. Бул тууралуу бүгүн Жогорку кеңештин тармактык комитетинин отурумунда экономика министри Арзыбек Кожошов билдирди. Анда АКШ валютасынын наркы 62 сомдон бааланмакчы. Маалыматтарга караганда тиешелүү токтом өкмөттүн отурумунда кабыл алынган. Ортодогу 574 миллион сомдук айырма мамлекеттин эсебинен компенсацияланат. Өз кезегинде бул компенсациянын каржы булагы улуттук банкка түшө турган пайданын эсебинен болору белгиленди. Расмий маалыматтар боюнча жеңилдик ала тургандардын саны 2864 адамга жетти. Доллардын курсу басымдылык кылганга байланыштуу биздин көп айрыкча ипотека алган биздин социалдык тармактагы адамдар, ипотека акча алгандар ошолор абдан кыйналып жатат. Ошолор бизге өкмөткө өздөрүнүн өтүнүш менен кайрылды. Ошон үчүн Улуттук банк бүгүнкү күндө ушул адамдардын санын 2000ден көбүрөөк адамдар ал жакта анын улуттук валютада кайтарымын транзакция кылып туруп биздин доллардан сомго туруп атат да. Ошонун разницасын, айырмачылыгын, разницасын өкмөт тарабынан каралып берет да. Мыйзамдардагы мүчүлүштүктөр жоюлмайынча турак жайлар менен автоунааларды камсыздандырууну токтото туруу керек. Мындай пикирлерин Жогорку кеңештин бир катар депутаттары билдирип чыгышууда. Алардын айтымында камсыздандыруу компаниясы азыркы тартипте киргизилсе, жарандардын нааразычылыгы күчөшү мүмкүн. Анткени камсыздандыруучу каражатты төлөөдө жабыркаган тарапка талаптар катуу коюлган. Алсак турак жай жер титирөөдөн кыйрап, бирок зилзаланын күчү 6 балга жетпесе, мамлекет бир да тыйын төлөп бербейт. Же болбосо, ылдамдыгы секундасына 25 метрге жетпеген шамалдан жабыркаган үйлөрдүн ээсине да мамлекет колдоо көрсөтпөйт. Кененирээк кийинки сюжетте. Турак жайларды камсыздандыруу боюнча мамлекеттик компания түзүлүп бүттү. Учурда аймактарда өкүлчүлүктөр ачылууда. Компаниянын уставдык капиталы 50 миллион сомго жетет. Белгилей кетсек, эл жериндеги үйдү камсыздандырууга жылына 600 сом кетсе, шаарда бул сумма 1200 сомду түзөт. 11 февралда турак жай боюнча бул милдеттүү түрдө, бирок мунун жоопкерчилиги айтылган эмес да. Эгер кандайдыр бир себептер менен үйүңөр камсыздандырылбай калса, анан сиз кандайдыр бир жаратылыш кырсыктарына туш келип калсаңыз, анда мамлекет тарабынан жардам берилбейт да. Бирок өкмөттүн бул аракети ишке ашпай калышы мүмкүн. Анткени Жогорку кеңеште турак жайлар менен автоунааны камсыздандырууну 2020 жылга жылдыруу боюнча мыйзам долбоору даярдалды. Буга себептер көп. Биринчиден, азыркы кризисте жарандардын чамасы чак келбейт. Экинчиден, камсыздандыруу тууралуу мыйзамда алишемдиктер арбын. Алсак, камсыздандырылган турак жай жер титирөөдөн жабыркаса, бирок зилзаланын күчү 6 балга жетпесе, анда мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы 1 сом да төлөп бербейт. Жердин силкинүүсүнүн күчү 5,9 балл болуп, үйлөрдөн жарака кетип, пайдабалына доо кетсе дагы өкмөттөн колдоо күтүп кереги жок. Ошондой эле шамал турак жайлардын чатырын учуруп, бирок анын ылдамдыгы секундасына 25 метрге жетпесе, анда дагы камсыздандыруу компаниясынан эч кандай жардам берилбейт. 6 баллов
это достаточно. 6 балл бул аябай чоң жер титирөө болуп эсептелет. Өткөн жылы Кочкор районундагы 6 баллга жетпеген эле жер титирөө болуп, көп үйлөр жабыркаган. Анда өзгөчө кырдаалдар министрлиги жабыркагандарга материалдык колдоо көрсөткөн. Эми болсо жарандар акча төлөсө дагы камсыздандыруу компаниясынан жардам ала албай калат экен. Ал эми эгер үйдүн чатырын секундасына 20 метрге жеткен шамал учуруп кетсе, мамлекет 1 тыйын да төлөп бербейт. Мындай мүчүлүштүктөр автоунааларды камсыздандыруу мыйзамында да бар. Алсак машиналар жол кырсыгында жабыркаса гана жардам берилет. Ал эми жер титирөө учурунда талкаланып же бирөө өрттөп кетсе, бак кулап басып калса же дагы башка кырсыкта талкаланса, автоунаа камсыздандырылганына карабай жабыркаган жаранга 1 тыйын да колдоо көрсөтүлбөйт. Вот в чем разница, например, страховых? Батыш өлкөлөрүндөгү менен биздеги камсыздандыруунун айырмасы кандай? Ал жакта биринчиден ыктыярдуу, экинчиден жарандар камсыздандыруунун түрлөрүн өздөрү каалагандай тандап алат. Ошондуктан керектөөчүгө тандоо мүмкүнчүлүгүн бериш керек. Ал өзүнүн жашаган жеринин шартын карап, кандай тобокелчилик болсо ошого жараша мүлкүн камсыздандырат. А бизде камсыздандырууну милдеттендирип, бирок эч кандай тандоо жок. Мындай мүчүлүштүктөр жоюлмайынча турак жай менен автоунааларды камсыздандыруу компаниясын баштоого болбойт дешет депутаттар. Эми парламентте мыйзам долбоору талкууланып, кабыл алынганча бери дегенде эле жарым жыл кетет. Ал эми өкмөт автоунааны камсыздандырууну кийинки жумадан тарта. Турак жайды 10 күндөн соң баштаганы турат. Элизат Эркинтур, Самат Дөөлөтакунов, НТС. Бүгүндөн тарта президент Алмазбек Атамбаев кыска мөөнөттүү эмгек өргүүсүнө чыкты. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан билдиришти. 1 февралда башталган эс алуу 5 күндөн 8 күнгө чейин созулуп, президент эмгек өргүүсүнүн бир бөлүгүн Индияда өткөрөрү белгилүү болду. Белгилей кетсек, буга чейин мамлекет башчы 10 ноябрда эмгек өргүүсүнө чыгып, анда ал Кытайга дарыланууга барып келген. Сиздер акыркы саатка алынган жаңылыктар менен тааныш болдуңуздар. Ал эми мен сиздер менен эртеңке чейин коштошом. Мүмкүн анткени жогорку кеңеште турак жайлар менен автоунааны камсыздандырууну 2020 жылга жылдыруу боюнча мыйзам долбоору даярдалды. Буга себептер көп. Биринчиден, азыркы кризисте жарандардын чамасы чак келбейт. Экинчиден, камсыздандыруу тууралуу мыйзамда алишемдиктер арбын. Алсак, камсыздандырылган турак жай жер титирөөдөн жабыркаса, бирок зилзаланын күчү 6 баллга жетпесе, анда мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы 1 сом да төлөп бербейт. Жердин силкинүүсүнүн күчү 5,9 балл болуп, үйлөрдөн жарака кетип, пайдабалына доо кетсе дагы өкмөттөн колдоо күтүп кереги жок. Ошондой эле шамал турак жайлардын чатырын учуруп, бирок анын ылдамдыгы секундасына 25 метрге жетпесе, анда дагы камсыздандыруу компаниясынан эч кандай жардам берилбейт. 6 баллов это достаточно. 6 балл бул аябай чоң жер титирөө болуп эсептелет. Өткөн жылы Кочкор районундагы 6 баллга жетпеген эле жер титирөө болуп, көп үйлөр жабыркаган. Анда өзгөчө кырдаалдар министрлиги жабыркагандарга материалдык колдоо көрсөткөн. Нааразычылыгы күчөшү мүмкүн. Анткени камсыздандыруучу каражатты төлөөдө жабыркаган тарапка талаптар катуу коюлган. Алсак, турак жай жер титирөөдөн кыйрап, бирок зилзаланын күчү 6 баллга жетпесе, мамлекет 1 да тыйын төлөп бербейт. Же болбосо, ылдамдыгы секундасына 25 метрге жетпеген шамалдан жабыркаган үйлөрдүн ээсине да мамлекет колдоо көрсөтпөйт. Кененирээк кийинки сюжетте. Турак жайларды камсыздандыруу боюнча мамлекеттик компания түзүлүп бүттү. Учурда аймактарда өкүлчүлүктөрү ачылууда. Компаниянын уставдык капиталы 50 миллион сомго жетет. Белгилей кетсек, элет жериндеги үйдү камсыздандырууга жылына 600 сом кетсе, шаарда бул сумма 1200 сомду түзөт. 11 февралда турак жай боюнча бул милдеттүү түрдө, бирок мунун жоопкерчилиги айтылган эмес да. Эгер кандайдыр бир себептер менен үйүңөр камсыздандырылбай калса, анан сиз кандайдыр бир жаратылыш кырсыктарына туш келип калсаңыз, анда мамлекет тарабынан жардам берилбейт да. Бирок өкмөттүн бул аракети ишке ашпай калышы мүмкүн. Биз аларды Кыргызстанга жеткириш деген, сөөктү Кыргызстанга жеткириш деген маселе туруп атат. Тез арада эле бул маселе чечилет. Эмнеге дегенде, азыр баягы 1-2 күндүн ичинде эле биз өкүлчүлүк менен байланышып, аларды Кыргызстанга жеткириш маселеси бат эле чечилет. Өзүбүз жоо боюнча биз компенсация жагында, акчасын төлөп бериш жагында маселеси турат. Ал сөзсүз комиссия менен чечилет, ал берилет. Мамлекеттик кызматкерлердин 40 000 долларга чейин алган ипотекалык насыялары сомго которулат. Бул тууралуу бүгүн Жогорку кеңештин тармактык комитетинин отурумунда экономика министри Арзыбек Кожошов билдирди. Анда АКШ валютасынын наркы 62 сомдон бааланмакчы. Маалыматтарга караганда тиешелүү токтом өкмөттүн отурумунда кабыл алынган. Ортодогу 574 миллион сомдук айырма мамлекеттин эсебинен компенсацияланат. Өз кезегинде бул компенсациянын каржы булагы улуттук банкка түшө турган пайданын эсебинен болору
Эфирде жаңылыктар, студияда Мира Шкуралиева. Саламатсыздарбы? Ишемби күнү Москва шаарындагы тигүү цехинде чыккан өрттөн 8 кыргызстандык каза болду. Бул тууралуу Кыргызстандын Россиядагы элчилиги маалымат кызматы билдирди. Анда Сокольники аймагындагы Стромынка көчөсүндө жайгашкан цехтен өрттөн 12 адам каза болгон. Алар Баткендин 8 тургуну, Россиянын жарандыгын алган 2 кыргыз жана 2 өзбекстандык экени белгилүү болду. Курман болгондордун бири жаш бала экени айтылууда. Бул боюнча Москва прокуратурасы тергөө иштерин баштап, тиешелүү комитети мүлктү атайлап өрттөө беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Учурда бул окуя боюнча түрдүү божомолдор айтылганы менен, учурда алардын ичинен эң негизгиси катары атайлап өрттөө версиясы каралууда. Кырсык болгон жерге Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин өкүлдөрү барып, өрттүн чыгышы боюнча тергөө иштерин өз көзөмөлүнө алды. Ошондой эле жабыр тарткандарга жана алардын жакындарына тийиштүү жардам берилери белгиленүүдө. Мамлекеттик кызмат миграциясы боюнча Белгиленди. Расмий маалыматтар боюнча жеңилдик ала тургандардын саны 2864 адамга жетти. Доллардың курсу басымдылығына байланысты биздин көп айрыкча ипотека алган биздин социалдык тармактагы адамдар ипотека акча алгандар ошолор абдан кыйналып жатат. Ошолор бизге өкмөткө өздөрүнүн өтүнүч менен кайрылды. Ошон үчүн Улуттук банк бүгүнкү күндө ушул адамдардын санын 2000ден көбүрөөк адамдар ал жакта анын улуттук валютада кайтарымын транзакция кылып туруп биздин доллардан сомго туруп атат да. Ошонун разницасын, разницасын өкмөт тарабынан каралып берет да. Мыйзамдардагы мүчүлүштүктөр жоюлмайынча турак жайлар менен автоунааларды камсыздандырууну токтото туруу керек. Мындай пикирлерин Жогорку Кеңештин бир катар депутаттары билдирип чыгышууда. Алардын айтымында камсыздандыруу компаниясы азыркы тартипте киргизилсе, жарандар